Сизди сындаган башка маалымат каражаттарын кысымга албайсызбы? Жок, андай болбойт. Бирок мен сөз эркиндигин толук мындай коргоого өзүм дагы ынтызармын. Сөзсүз түрдө мен коргойм. Эгерде сиздерге кандайдыр бир куугунтук болуп аткан болсо болушамын. Деп 2021-жылы 10 январда Садыр Жапаров пресс-конференциясында президенттик шайлоодо убада берген. Бирок айткан сөзүнө турду. Эми баарыбыз эле билебиз, Садыр Жапаров айта берет сөзүнөн кайта берет деген наамга конгон. Жада калса эл арасында тамашага айланган. Президент болгондон кийин эки достун үй бүлөсү коррупцияга аралашып жаткандарын айтып, сындагандар камалып, жада калса жогорку кеңештин депутаттары мандаттарынан ажыратылып жаткандарын көрүп келе турасыңар. Бүгүн 2025-жылдын 16 январы. Эсиңерде болсо былтыр тагыраагы 2024-жылы 16 январда 11 журналист жапырт камалышкан. Бүгүн 1 жыл болду. 7 журналист кой берилсе, ал эми Махабат Тажибек кызы 6 жылга, Азамат Ишенбеков 5 жылга абакта калтырылышкан. Актилек Капаров жана Айке Бейшекеева 3 жылга пробация менен үй камагына кой берилишкен. Ошентип азыркы бийлик биздин балдарды дагы эле туткунда алып жатат десек болот. Бизден алыстабаңыз. Анда эмесе башынан айтып берейин. В Кыргызстане массово задерживают журналистов. Утром 16 января в домах и офисах независимых журналистов прошли обыски. Силовики забрали 10 человек из разных изданий на допрос. Махабат, эмне бойынча? Ниязбеков Надира Нарматова. Диктатурасы бизде орнойт дейт буйруса. Кандай чечим чыкты? Биздин жааматтын кармалышы эмнеден чыккан? Өзүңүздөр билгенде биздин команда бийликте отурган аткаминерлердин коррупцияга аралашкандарын жана мыйзамсыз иштерин бетин ачып элге чындыкты ачыктап айтып келгенибиз үчүн өч алып жатат десек болот. Анткени биздин YouTube каналдарыбызга кирсеңиз бардык чындыкты ошол жактан көрө аласыздар. Анда эмесе биздин резонанс жараткан видео материалдардын үзүндүлөрүнөн көңүл бурсаңыз. Куда сөөк жанагындай бир тууганчылык, жердешчилик менен жумушка орношуп алып, ошол тармакты тарта албай, артка тартып кетип аткан ошондой мезгилден өттүк. Биз өткөн жылы иликтөө жүргүзүп, Садыр Жапаров кудаларын мамлекеттик чоң кызматтарга дайындаганын аныктаган элек. Вы еще не стали президентом, дейт, а уже двое ваших сватов заняли высокие посты на хлебных должностях. Инстаграмда жазылган. Бар, андай катачылык бар, мойнума алам. Алардын бири Уна мамлекеттик ишканасынын директору Турузбек Түмөнбаев. Үстүбүздөгү жылдын 21-июлунда президенттин кудасы жетектеген аталган ишкана $500 миллиард сомго тендер жарыялаган. Мекеме транспорт каражаттарын каттоо күбөлүктөрүн жана эл аралык үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөрүнүн бланктарын сатып алууну көздөгөн. Кайрадан Кыргыз Petroleum Company тууралуу сөз кылсак, компанияда өндүрүлгөн мазотту Өзбекстанга экспорттаган Region Oil 2 күндө эле 3666 тонна мазоттан 37 миллион сом киреше таап жатат. Ачык бюджет порталындагы маалыматтарды карап көрсөк, Назгүл Айдарова жетектеген Region Oil компаниясы 1 жыл ичинде түштүк бажы тарабынан 52 жолу төлөм жүргүзгөн. Назгүл Айдарова бизге берген комментарийинде ал жетектеген компания мазоттарды экспорттой турганын жашырган жок. Бирок 1 жылда канча тонна мазотту экспорттогону тууралуу кенен маалыматты берүүдөн баш тартып, кызыккан суроолор менен салык кызматына кайрылышыбызды айтты. Кандай продукцияларды экспорттойсуздар? Только мазут. Мазут? На первый продукт запрещен запрет, только мазут экспорт. Кайсы жактарга экспорт болду быйылкы жылы? Өзбекстан, Италия. Bir жылда канча ошо экспорт жасадыңыздар, ушул жөнүндө маалымат алалы дедим. Мен андай маалыматтарды бере албайм сизге. Эмнеге? Налоговый органга барсаңыз. Эми жалпы схеманы чийип көрсөтүп берели. Октябрь окуясынан кийин Камчыбек Ташиев бийликке келет. Андан кийин Кыргыз-нефтегазга караштуу Кыргыз Petroleum Company'ге анын жени Матисаков Байгазы жетекчи болуп дайындалат. 2020-жылы түзүлгөн Region Oil компаниясы 2021-жылдын апрель айынан баштап гана Кыргыз Petroleum Company'ден мазут ташый баштайт. Эмнеге ортомчусу жок экспорттаганга мүмкүнчүлүгү бар мамлекеттик ишкана 1000 деген тонна мазутту ортомчулардын колуна карматып жатат.
Кыргыз Petroleum Company жылына 160 миллион сом тапса, ортомчу Region Oil 2 күндүн ичинде 37 миллион сом кирешет таап отурат. Садыр Жапаровдун убагында электр тармагына 1 сомда карыз алынган эмес. Элтердин журналисти жалпысынан өлкө бул убакыт аралыгында энергетика тармагына насыя алган эмес деп айтып жаткансыйт. Ал эми каржы министри Бакитаев кредит алуу үчүн 22 жылдын 5 октябрында кол койгон. Башкача айтканда, Садыр Жапаров президенттиги учурунда. Бирок элтерде буга дагы жооп бар. Алардын ою боюнча акчалай алган кредит дагы карыз эмес, кол коюлган келишим да карыз эмес экен. Дүйнөлүк банк 5 октябрда келишимдерге министр Бакитаев кол коюп атат да. Сиздер материал качан жарыяладыңыздар? Биз 2023 жылы жарыяладык го дейм. 2023 жылы. А бул 2022 жылы болот да. А сиздер бул маалыматты акчаны алыптырбы? Жок, азыр алын элек ал акчаны. Жок, акчаны вот именно алын элек болот атпайбы? Сиздер кошумча маалымат катары ушундай келишимдер түзүлүп атат деп баягы бейтараптуу кылып мындай маалымат берилгенби деген эле суроо болот да сиздерден. Бизде андай маалымат берилген эмес, бизде вот именно айтып атам эмне жөнүндө берилген мен. Карыз алынган эмес. Албайт деген жокпуз биз. Албайт деген жокпуз. Түшүнүп атасыңбы сөздү? Алынган эмес деген боюнча берип атабыз биз. Таптакыр деп атасыздар, туура? Таптакыр алынган жок деп атабыз. Бирок биз алынабы, алынбайбы ал жөнүндө айткан жокпуз. Биз келечекте дагы Садыр Жапаровдун президенттик убагында биз карыз албайт деген жокпуз да, туурабы? Мындай эле суроо да. Же бул боюнча сиздер маалымдар эмес белесиздер, кабардар бул боюнча азыр чыгып аткан келишим боюнча. Балки мен кабардар болбой калгандырсыздар. Жок, кабардарбыз, ал боюнча кабардарбыз. Ал боюнча биз эмнени чыгаргыбыз келет? Биз карыз алынбай, карыз алган жокпуз. Кыргызстан ал боюнча карыз алган жок энергетика тармагына. Карыз албай ушундай иштерди кылып атат деген нерсени чыгарганбыз. Эми эмнени уккуңуз келип атат? Баягы ниеттенүү, карыз алууга да ниеттенүү келишимдер түзүлүп атат деген маалыматты. Жок, аны айткан жокпуз. Аны айткан жоксуздар. Ортоңордо баягы маалыматтык талашымда болот да. Садыр Жапаровдун тушунда эч кандай кредит алынган эмес деп алар айтып атат, силер алынды деп айтып атасыңар. Азыр мына маалыматтар чыкты, ратификациядан өттү жогорку кеңештенчи, Дүйнөлүк банктан баягы сумма алышып атат да, кредит. Ошо өздөрүнө мындай каршы чыгып атат да, каршы чыгып эле анан кийин өздөрүнө эле баягы өзүнүлөрүнүн чындыгын эле таңуулап элечи. Бул деле кредитке жатат. Анткени ошол энергия тармагы үчүн азыркы ошол Садыр Жапаров өз чөнтөгүнөн же башка жактан алган жок да. Ошол эле баягы эл аралык банктардан алынып атат да кредиттерчи. Ал келишимде эмне бар экен? Биздин аткаминерлер насыялар өз убагында төлөнөт деп Дүйнөлүк банкты ишендиришиптир. Ал үчүн электр энергиясыны болгон бааны 5 этап менен көтөрөбүз дешкен. Бүгүнкү күндөгү жазып жаткан баасы 1 сом 37 тыйын. Бул орточо өлчөнүп алган баа. Башкача айтканда, ишканалар үчүн электр энергиясына болгон тариф менен карапайым калк үчүн болгон 77 тыйындын орто эсеп менен алынган баасы болуп жатат. Ошентип, 23-жылы орточо бааны 1 сом 55 тыйынга жеткирүү пландалууда. Келишимдин 2-жылында 1 сом 66 тыйынга чейин. Ал эми 27-жылы орто эсеп менен 1 киловатт үчүн 2 сомдон төлөйбүз. Жеңиш аянты. Биздин күндөр. Ири курулуш объектисинде капсула салуу аземи. Нарын ресторанынын ордуна Бишкек Сити борбору комплексин куруу жарыяланды. Президенттин жанында бир нече журналисттик иликтөөлөрдүн фигуранты болуп саналган Хабибула Абдыкадыр турат. Азаттык, Оссерпи жана Клоп тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөлөрдө Абдыкадыр жана анын тарапташтары Кыргыздын коррупцияга аралашкан кызмат адамдары менен биргеликте Кытайдан ат кесчилик жолу аркылуу товар ташып, кирешесин чет өлкөгө кантип адалдашканы ачыкталган эле. Биринчи схема мындай иштеген. Абдыкадырдын компанияларынын жүк машинелери Кыргызстан аркылуу тонналаган товарларды ташыган, бирок бажыда ар түрдүү каттоодон өткөн. Кээде Өзбекстанга бараткан транзиттик товар деп бажы алымын төлөбөстөн алып өтүшкөн, бирок товардын ири бөлүгү айтылган багытына жеткен эмес. Дагы бир учурда товар текстил жана башка бир арзан товар катары бажыда катталган. Эки жагдайда тең товардын басымдуу бөлүгү байыраак өлкөлөр Орусия менен Казакстандын базарларына ташылып турган. Бирок 2023 жылдын мартында Кыргызстандын президенти
Хабибулла Абдыкадырды Бишкек Сити борборунун курулушунун инвестору деп атайт. Бишкек Ситини Бишкек Construction and Development компаниясы куруп жатат. Негиздөөчүсү Хабибулла Абдыкадырдын Hyper Partners компаниясы. Президенттин уулунун досу Арген Кадырбековдун Mega Construct компаниясы да ээлик кылат. Мындан тышкары Рустам Жапаровдун дагы бир досу Дастан Эрмекбай уулу Invest Trade компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Хабибулла Абдыкадырдын компаниясы да Ташкент Трейд борбору негиздөөчүлөрдүн бири болуп эсептелет. Ал эми Invest Trade Эркештам чек ара бекетине жакын жерде ижарага алган. Нарматованын туугандарын майлуу кызматта иштерин текшерип көрсөк, көп кызыктуу маалыматтар чыкты. Нарматованын Facebook баракчасына кирсек, ал тууралуу маалымат деген жеринде Элмира Исакова кызы деп көрсөтүлгөн. Элмиранын баракчасына өтүп, ал тууралуу маалымат деген бөлүкчөсүндө анын номери жазылып турат. Биз номерди JetContact тиркемеси аркылуу текшергенибизде таң калыштуу жагдайга туш болдук. Элмира эже Цон, жана ПНК 319. Мындан Надира Нарматованын кызы бир кездерде салык кызматында иштеген болушу мүмкүн деген жыйынтык чыгарсак болот. ПНК деген салык кеңешчилеринин палатасы болуп саналат. Бирок тегдерге ушул менен эле бүтүп калбайт. Мындан сырткары тиркемеде Элмираны Нарматованын кызы деп сактагандар да көргөнгө болот. Эң кызыгы, Матраимовдордун деген маалымат чыкты. Нарматов өзү дагы Матраимовдорду жактап келет. Райымбек Матраимов жөнүндө мындай коррупциялык схемада жала жапкандын өзү мындай туура келбейт да. Нарматованын Райым миллиондун макташынын жөнү бар экен. Көрсөк анын уулу Мухаммед Нурдинов бажы кызматында кадрлык резервинде катарында турат. Ал эми дагы бир уулу Азатбек Нурдинов жакында эле кармалган. 7-чи бөлүмдөгүлөр Советтер Союзу учурунда элди, жерди сактайм, тилимди, тарыхымды жандандырам, өнүктүрөм деген мекенчил элдин каймактарын НКВДга салып берип, атууга кетирип турган. Булар иштен чыккан ири жылаандар болгон. Учурунда алар улуттун каймактарын интрига уюштуруп, колго түшүрүп, каралап, элге жаман көрсөтүп жок кылдыртышкан. Мындайча айтканда өздөн чыккан өрт жаман, өзөктөн чыккан жат жаман болушуп, СССРдин катаал саясатына биздин чыгаандарды курмандык кылышкан. Азыр деле бул 7-чи бөлүмдөгүлөр жемкорлорду, контрабандист, криминалдарды ашкерелеген чындыкты айткан жарандардын, журналисттердин, акындардын, патриоттордун сары изине чөп салып, аңдуу, тыңдоо, видео капкан коюу, каралоо, ич кийиминен өйдө казуу менен алектенишет. Мындан сырткары бул 7-чи отделге окшогон дагы 10-чу, 5-чи отделдер деген дагы бар. Буларда ошондой эле ыплас иштерди жасайт. Жемкор өкмөт бул шпиондорго катардагы мамлекеттик кызматкерлер жана карапайым элге караганда жакшы көңүл бурат. ИИМдин бул бөлүмүнүн кызматкерлери камоо, куугунтуктоо, каралоо, сценарийлерин түзүү менен алектенип жүрүшөт. Негизи бул бөлүм террористтерди жана мыйзамсыз мигранттарды кармашы керек. Бирок алар бүгүнкү күндө социалдык тармактарда нааразылык билдирген же сын айткан журналисттерди, блогерлерди, жарандык активисттерди жана карапайым жарандарды камап, кечирим суратып, коркутуп, үркүтүп жүрүшөт. Мына ушундай милицияны азыркы ички иштер министри Улан Ниязбеков түптөдү. Айтмакчы, мына ушул иликтөө чыгаардын алдындагы бир белгисиз адамдар кеңсенин жанына келип бизди сүрөткө тарткылашкан. Жана ошондой эле менин да үйүмдү тегеректеп кыдырышып, тепкичке дере чыгып, эшиктин оозуна дере барып тыңшашкан. Анан аларды сүрөткө тартып баштаганда качып кетишкен. Чын-чынында ким жаман? Чындык айткан тил жаман. Бай көчүгүн өптүрүп, болуп калды кир заман. Акчалууга бар заман, акчасызга тар заман. Мерез эмес мен деген мекенчилге зар заман. Чөнтөктүүгө ток заманда, чөнтөк бошко жок заман. Чоочун көрүп элдерин, чоңдор жырга рех заман. Башчыган эл кул заман, баарын саткан пул заман. Бары келечек караңгы, булгандың эх, бул заман. Hava kirde bulgangан, hazır bizde çaң zaman. Kalk çırgaçı bir kezdе, kayra kaldı, hal zaman.
чынчылдарга тор заман, чиновникке зор заман, урпактарды каратып, урларга кор заман. Эх, заман-ай, заман-ай, өзгөрдүң сен жаман-ай, өзүмчүлдөр көбөйүп өзгөрттү оң адам-ай. Баарында бирдей маселе, бир кезде көйгөй яз эле. Бир жакадан баш чыгарып, биригип элдер саз эле. Азырчы түндүк түштүк бөлүндүк, ыдырадык, сөгүлдүк, ыркырап адамга ынтымаксыз көрүндүк. Кайдыгер карап мекенге, кошоматчыга көмүлдүк. Мен сиздерге бизден чыккан материалдардын четин эле көргөздүм. Биздин жамаат бийликте тууган, туушкан, коррупцияга аралашып жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын одоно бузган аткаминерлерди иликтейбиз. Баш кезмеyi бар, тил kesмеyi жок дегендей, азыр Кыргызстанда адам укугу тебеленип жатат. Раннее утро 16 января 2024 года. С 6 утра оперативники МВД проводят обыски и задержания в домах 11 бывших и действующих сотрудников редакции Темиров Лайв. Милиция работает агрессивно и жестко. Журналисты, операторы, менеджер редакции взяты под стражу и помещены в сыром и холодном изоляторе ГУВД Бишкека. Азыр тергөө амалдары жүрүп жатат. Руководство кирип кетти, тергөөчүлөрчү. МВД группа следователь экен. Аны азыр пока как бы перерыв сыяктуу. Мен азыр жарым саатта келем, жаденчи. Алар совещание кирип кетишти. Кайсы статьяны коюп атышыптыр азыр? Статьяны алардын 278 статья кылмыш жаза кодексинде. Массалык маалымат, массалык башка маалыматтарга чакыруу деген статья. Сиз Махмат менен жолуктуңузбу? Жолуктум. Ал абал жакшы, абдан өзүнүн настрою да жакшы. Сүйлөшүп, жолугуп ага чейин кирип эметкенбиз. Азыр күнөөсүн мойнуна алган деп коюлат. Жок, азыр жазык процессуалдык кодекс боюнча азырынча күбө катары гана суралат. Анан кийин эгер уланып турган болсо, анда шектөө катары, анан кийин айыптоо катары болот да. Кайсы материал боюнча экени? Материал боюнча азыр белгисиз, ал жөн эле ошол 278 статьянын негизинде иш козголгон, ошол козголгон иштин алкагында биз сурап атабыз эле, ошону айтышты. Биз жакында эле Темиров Лайв командасы менен эми Гавриловдун боюнча видео чыгарганбыз. Анда алып кирип кетти да. Жок, анын маалыматын жок экен. Канчага чейин созулушу мүмкүн? Бул кечке чейин созулушу мүмкүн. Керегі амалдары себебинде көп. 6 саат, 8 саат. 2 саат, 6 саат кечке чейин болуп калышы мүмкүн. Кече 11 журналистти кармап кетпеди, ошол боюнча эмне деп атышат? Азырынча бардыгына Кыргыз Республикасынын жазык кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3-бөлүмү менен бул массалык башаламдыкка чакыруу беренеси менен айып угузулуп, бүгүн баш коргоо чарасын тандоо үчүн сотко алып барышат. Бул сотту азыр түнү менен кечкен ачат да ошондо. Себеби дегенде 48 саат мөөнөтү бар да кармаган. Ошонун мөөнөтүнүн ичинде ошон үчүн түнү менен болсо дагы чечиш керек да. Биздин кесиптештер камакка жатса да журналисттик ишин улантып жатышканын билдирип, өз байкоолору менен бөлүштү. Алардын айтымында Бишкектеги убактылуу кармоочу жайга камалгандар толуп кетип, киши батпай, биринин үстүнө бири чыкканчалык абалга жетип калган. Шарттары жийиркеничтүү, имараты суук. Эске сала кетсек, жакында кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү убактылуу кармоочу жайга барышкан. Алар да камактагы журналисттердин байкоолорун тастыкташты. Ошондой эле аталган борбордун кызматкерлери камакта кармоонун шарттарын текшеришкенде камералардагы орточо температура 12,9 градус болгон. Бул белгиленген нормадан бир топ төмөн. Жогоруда айтылган мыйзам бузулуулар боюнча протокол түзүлүп, тиешелүү органдарга жөнөтүлөт. Журналисттер убактылуу кармоочу жайда да ишин улантып, абактагыларга жардам берип жатканын кат аркылуу билдиришти. Анда көпчүлүк аялдардын укуктары тебеленгени, кош бойлуу жана оорулуу аялдарга медициналык жардам көрсөтүлбөй, тескерисинче психологиялык кысым көрсөтүлүп, ал тургай физикалык уруп сабоолорго дуушар болушканы жана аялдардын камералары эркектердикине караганда начар экендигин билдирилген. Темиров Лайв каналынын камакта жаткан журналисттеринин байкоолору боюнча кароочулардын жана убактылуу кармоочу жайлардын кызматкерлеринин иштөө шарттары деле камалгандардыкынан жакшы эмес. Менимче биз абактарда чындыгында кандай жашоо болуп жатканын иликтөө боюнча өз ишибизди бүтүрдүк. Бардык адам укуктары бирдей.
камактагыларда урматтоого, колдоого жана моралдык жардамга татыктуу деп жазылган катта. Тинтүү учурунда Махабат экөөбүздүн балабыздын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн тартып алышкан. Эми болсо убактылуу кармоочу жайда Махабатты балабызды балдар үйүнө өткөрүп беребиз деп коркутуп жатышат. Силер фашисттерден да жамансыңар, муну билгиле. Силер биздин журналисттерден эмнени сурап жатканыңарды, мыйзамсыз тартып алган техникабыздан эмнени издеп жатканыңарды билем. Силер бизде жок маалыматты издеп жатасыңар. Ал маалымат бизде жок жана эч качан болгон эмес. Силер алардан президенттин уулу Рустам Жапаров Өзбекстандын криминалы менен бир дасторкондо отурган сүрөтү жөнүндө сурап жатасыңар. НАСАлык маалымат каражаттарын билдирүүсүнө караганда, сүрөттөгү адамдардын бири декабрда Өзбекстандын ички иштер министрлиги тарабынан камакка алынган. Ал эми бир айдан кийин бул сүрөт социалдык тармактарга пайда болгон. Эми айтсаңар, биздин буга эмне тиешебиз бар? Силерди коңшу мамлекетте да жаман көргөндөр бар экенине ишене албай жатасыңарбы? Кудай бар. Кудайга аманат койдум. Кудай бар. Жүргөн болбосо жүргөн бул түбөлүктү деп ойлобоймун. Башынан айтып кеткендей эле түбөлүккө эч ким баш чыймаса түшүнбөй коюу жакшы эмес. Мен даже жөтүс деген Акылбек Жапаров өзү каалоосу менен кечээ 16-сында отставкага кетти. Бирок мыйзамдан дагы адам келчүлүктүү өйдө экенин билбашыбыз керек. Баарыбызда бала бар, баарыбызда ата-эне бар. Биздин болгон аракетибиз, умтулуубуз бул мамлекетке болгон салым, ошол өнүгүү өсүү. Элдерди агартуу, мыйзамдуулукка үйрөтүү, ушул СИЗОдо отуруп дагы биз эч кандай мыйзамды бузган жокпуз. Тескерисинче элдерге адам келчүлүктүү менен мыйзамды сактоону гана үлгү кылып көрсөткөн. Калганы Кудайга аманат. Ал эми биз болсо билбегенде кылбаганда кылдырылып камакта жатабыз. Ошол себептен мен өзүмдүн эркиндигимди жана менин жанымда алган эркиндигин сиздерге, ал эми сиздерди Аллахка тапшырам дагы. Бизди акыйкаттуу адилет чечим чыгарып актап берет деген ишеничим бар. Жана биздин эркиндикке чыгуубузга себепчи болот деп ишенем сиздерге. Ал эми агыр уруксат берсеңиздер, жактоочуларым энем десекчи, чындыгында энемдин акыбалын мен телевизордон гана көрдүм. Эгерде адилетсиз чечим чыгып мындан ары дагы камакта кала турган болсом, эмекем менин жүзүмдү көрбөсө дагы үнүмдү угуп койсун. Үнүмдү журналисттер аркылуу жетет деген ишеничим бар. Байкуш апам мени күтүп жаткан чыгар. Балам жеттеп таптуу түрүн каткан чыгар. Бийик күндө уясына апам үчүн бир башкача муңдуу болуп баткан чыгар. Апакебай, балам жакшы камактагы. Аллах буйруп койгон болсо калат баары. Азаматын акыйкатты сүйгөн үчүн айып менен каматышкан даяктагы. Алсыз болбой, Апакебай көтөрүп башты. Акпагыдай ачып койгон көздөн жашты. Азаматын өз жанынан артык көргөн алакандай кыргыз жерде тоонуп ташты. Көрүнүктүү улуу элдер делген кыргыз, көмүкөйдөн бал тамып келген кыргыз. Көпчүлүктүн улуулууда өстүргөнсүз көргөнүмдү айта албасам элден кыргыз. Конечно, наша вина абсолютно не доказана. Вся страна знает, что мы ни в чем не виноваты. Вот. И это без сомнения, что, уважаемые коллеги, уважаемые гособвинители, вы останетесь в истории, да? Это зависит от вас, как именно остаться в истории. Потому что время всех рассудит, и время все расставит на свои места. Никто не будет забыт, и ничто не будет забыто. Все. Мен ешқандай күнөөм жок, дәлелдер жок, мага көрсөткөн жок, айтып берген жок, жактоочулар болду. Бардык видеону толук көргөзсөк 2 күндө көрүп бүт албайбыз. Эми элестетиңиз, журналист кантип элди башаламандыкка чакырмак эле. Бул жерден бийлик баштарын иштетиши керек болчу. Анткени журналист депутат эмес. Садыр Жапаровтай адамды барымтага алган жок. Ташиевди элди чогултуп алып, Ак үйдүн заборун шыма айрылганча атташкан эмес. Жөн гана журналистке тиешелүү иштерин кылышат. Же эки достун фейктеринде калк маалымат менен элдин башын айланышпайт.
Эгерде биз чыгарган маалыматтарды толук көрөм десеңиздер, Темиров Life page, Темиров Life жана Айдайт десе биздин YouTube каналга кирип, бардык чындыкты ошол жактан көрсөңүздөр болот. Соңунда айтар элем, биздин балдар ушул 1 жылдын ичинде баштарынан эмне кана өткөрүшкөн жок. Бирок чыдашты жана чыдайбыз. Анткени чындык үчүн баарыбыз бирге күрөшүбүз керек. Мен сиздер менен Улан Нурманбетов, көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.